Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Бүгүн сиздер менен Аллах Тааланын экинчи сыпаты болгон Ар-Рахман жана Ар-Рахим деген сыпаттарын өтөбүз. Маанилери: Ар-Рахман мээримдүү, Ар-Рахим ырайымдуу. Алланын сыпаттары баарынан таза, аруу жана окшошу жок болот. Аллах Таала бир мээримин бул дүйнөгө, ал эми 99 мээримин болсо акыретке калтырыптыр. Себеби биз акыретте мээримге көбүрөөк муктаж болобуз. Аллахтын рахматын кафир дагы мусулман дагы көрөт. Жамгырдын пайдасын, жерге урук сээп үшүрүн алуу, күндүн пайдасын деген сыяктуу нерселер баарыбызга бирдей Аллахтын рахматы болот. Ал эми Алланын ырайымы болсо кыяматта мусулмандарга, момундарга гана берилет экен да, кафирларга берилбейт. Ошондой эле биз бейишке өзүбүздүн кылган амалыбыз менен эмес, өзүбүз канчалык жакшы амал кылбайлы, канчалык көп амал кылбайлы, өзүбүздүн амалыбыз менен эмес, Аллах Тааланын мээрими, ырайымы менен гана киребиз. Ушуну эске алышыбыз керек да. Кээде өзүбүздү өзүбүз жек көрүп, жемелейбиз. Неге баламды урдум, неге ага катуу сүйлөп алдым, же эмнеге ага бардым деген нерселер менен туура эмес кылып алган нерселерибизди эстеп, өзүбүздү өзүбүз жек көрүп, кээде жиркенгенге чейин барабыз го. Бирок Аллах Таала Куранда бир дагы жерде мен силерден жиркенем деп айткан эмес экен да. Куранда дайыма Аллах Таала мен силерге кечирим берем, силерди кечирем деп үмүт берип, ырайымын көп эскерген экен да. Эч качан Аллах Таала эй адам баласы, сен адам болбойсуң, сен оңолбойсуң деп айткан эмес экен да. Ошондуктан биз өзүбүзгө өзүбүз чечим чыгарып, болду мен адам болбойм, мен оңолбойм, мен ушундай жаман адаммын деп адам катарынан өзүбүздү өзүбүз чыгарып койгонубуз бул туура эмес экен. Кандай гана иш кылбайлы, Аллах мени кечирбейт деген нерседен алыс болушубуз керек. Аллах Таала өтө мээримдүү, өтө кечиримдүү жана ырайымдуу зат. Биз өзүбүзгө канчалык кам көрбөйлү, канчалык өзүбүздү жакшы көрбөйлү, Аллах Таала бизге мээрим төгүп, Аллах Таала бизди жакшы көргөнчалык биз өзүбүздү жакшы көрө албайбыз да. Ошон үчүн биз өзүбүздү Аллахка тапшырганды үйрөнүшүбүз керек. Ошондой эле биз өзүбүз жаман болсок, биз өзүбүз күнөөкөр болсок, Аллах Таала дагы мээримсиз болуп калбайт. Мен ушундай күнөө кылып койдум, мен Аллах Таала жазалайт, Аллах Таала мээримсиз болуп калат деген нерсе болбош керек. Бул туура эмес түшүнүк болот. Аллах Таала эзелтеден мээримдүү болгон жана түбөлүк мээримдүү болот, кечиримдүү болот да. Аллах Таала ушунчалык мээримдүүлүгүнөн күндүзү күнөө кылган пендесин кечке чейин күтөт да, качан ушул пендем тооба кылып кайрылып келет экен деп. Ал эми түнү күнөө кылган пендесин таң атканга чейин күтөт дейт. Жашооңуз кыйынчылыкка толо болуп жатса, канамаң Алланын ырайымы дешиңиз мүмкүн да. Жок, Алланын ырайымы көзүңүздүн көрүүсү, кулактын угуусу, жүрөктүн согушу, акылдын иштөөсү. Бул Аллах Тааланын ырайымы болуп эсептелинет билген адамгачы. Мисалы, балаңыздын колу үшүк алды дейли. Докторго барып, аман калыш үчүн баланын колун кесиш керек экен дейт да. Анан апасы: "Жок, эч качан мен колун кестирбейм" деп уруксат бербей коет да. Ал эми атасы болсо, доктор макул, мен балам жашасын деп колун кескенге уруксат берет. Баламды жакшы көрөм, кеспегиле деп кестирбей, бирок аз убакыт өтпөй баласынан ажырап калган апабы же колун кесткенге уруксат берип, баласын тирүү сактап калган ата мээримдүүрөөкпү, кандай ойлойсуздар? Ошондуктан кандай гана кыйынчылык келбесин, бул Алланын ырайымынан деп билишибиз керек да. Аллах Таала биздин бул дүйнөбүздү жана акыретибиздин баарын билет да, биз өзүбүз бир сааттан кийин эмне болушун даже билбейбиз. Ошондуктан биз өзүбүздү Аллага тапшырганды үйрөнүшүбүз керек. Качан Аллах Таалага өзүңүздү тапшырганда ушунчалык бир жеңил жашоо келет, эч нерсеге умтулбай, жулкунбай, бир ырахаттуу жашоодо жашап каласыз да. Аллах Тааланын мээримине, ырайымына чөмүлүп жашаганды баарыбызга насип кылган болсун. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө, ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Амандыкта туруңуздар.